12 жашар кыз тоңуп каза болуп өлдү деп чындыкты айтып койгонмун. ооба өкүнөм, бирок ооба ошол кыздын тоң өлгөнүн айтып койгонум үчүн өкүнөм. Кечирип койгула, ошол чындыкты мындан кийин көрсөм деле айтпайм. Саламатсыздарбы урматтуу эл журт, баарыңыздарга рахмат. Мени сураганыңыздар үчүн, мен үчүн сарсана болгонуңуздар үчүн чын дилимден, жүрөгүмдөн ыраазычылык айтам. Бул жерге эмне болду, сага эмне болуп түшүп калдың больницага дегендерге жооп берип коеюн. Мен бүгүн Кудайга шүгүр жакшымын. 12 жашар кыз тоңуп каза болуп өлдү деп чындыкты айтып койгонмун. ооба өкүнөм, бирок ооба ошол кыздын тоң өлгөнүн айтып койгонум үчүн өкүнөм. Кечирип койгула, ошол чындыкты мындан кийин көрсөм деле айтпайм. Мен ушул окуя боюнча видео съемканы чыгарып, андан кийин экинчи ирет ошол Токтогул районунун больницанын, оорукананын жетекчиси мага куру дома жала жапкандыгы үчүн мен ошонун алдына барып, ар бир суроомо жооп алуу үчүн барганмын. Барып видео съемка тартканмын, алып бүтүп эртең менен саат 10до барганмын. 10дон кечки саат 5ке чейин артыбыздан милиция органдары жана ошондой эле оперлер, УКМК кызматкерлери кыдырып артымдан кууп жүрдү. Биз кечки мал Бишкекке жолго чыгабыз деп жаткан мезгилде паркка келип, Токтогулдан сүрөткө түшүп алайыкчы деп паркка келгенимде мени ошол жерден кармап, УКМК сотрудник кызматкерлери мени кармап алып кетти. Ошол жерде